Сукканбет Мамбетов атындагы Жалпы орто билим берүү мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Султанова Наргиза. Саламатсыңарбы, мени сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Суукта үшүгөн жоксуңарбы? Онлайн сабактарга катышып, билим кучунуңарды жалаң гана 5-4 деген балларга толуктагыла. Ийгилик балдар. Алтын эреже менен таанышып алалы. Колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Үйдөн чыкпайбыз. Онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Бири-бирибизди сыйлайбыз. Мугалимди сыйлайбыз. Сабагыбыздын максаты фонетикалык талдоонун эрежелерин окуп түшүнөбүз. Эрежелерди окуп түшүнүү менен көнүгүчтөөгө жетишебиз. Бири-бирибизди сыйлоого, урматтоого тарбияланабыз. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы фонетикалык талдоо. Фонетикалык талдоонун планы: сөздөгү муундарды, алардын түрлөрү жана басымды аныктоо. Сөздөгү тамгалардын жана тыбыштардын санын тактоо. Үндүү жана үнсүз тыбыштардын бөлүнүшү боюнча мүнөздөмө берүү. Тил илими ичинде фонетика деген үндөрдүн өзгөчөлүктөрү жөнүндөгү илим. Тилдеги тыбыштардын жасалышы, тыбыштык системасы, тыбыштык өзгөрүүлөрү жөнүндөгү тил илиминин бир тармагы. Гректин фонетикос үн деген сөзүнөн алынган. Муун деген эмне? Муун 3 топко бөлүнөт: ачык муун, жабык муун, туюк муун. Мисалы: алма, китеп. Үндүү тыбыштардын бөлүнүшү: тилге карай жоон, ичке; эринге карай эринсиз, эринчил; жаакка карай куш, кең; тилге карай созулма, кыска. Үнсүздөрдүн бөлүнүшү: үндүн катышына карай жумшак жана каткалаң; жасалуу ордуна карай кош эринчил, эрин тишчил, уччулдар, орточулдар жана түпчүлдөр. Жасалууга карай жарылмалар, жылчыкчылдар, капталчыл, никилдеме, мурунчулдар. Мисалы: жалбырак деген сөздү алып карап көрөлү балдар. 3 муундан турат. Биринчи муун туюк, экинчи муун ачык, үчүнчү муун туюк. Биринчи, экинчи муун басымсыз. Жалбырак деген сөзгө фонетикалык талдоо жүргүзөлү балдар. Ж үнсүз тыбыш, жумшак, орточул, бириккен түбөсүз. А үндүү тыбыш, жоон, эринсиз, кең жана кыска. Л үнсүз тыбыш, уяң, уччул, капталчыл, түбөсүз. Б үнсүз тыбыш, жумшак, жарылма, уччул, түгөйлүү, түгөйү П. И үндүү тыбыш, жоон, эринсиз, куш жана кыска. Р үнсүз тыбыш, уяң, уччул, дирилдеме, түгөйсүз.
К. Үнсүз тыбыш, каткалаң, түпчүл, жарылма, түгөйлүү, түгөйү Г. Моюн деген сөзгө фонетикалык талдоо жүргүзүп көрөлү балдар. Сөз 2 муңдан турат. Биринчиси чын, экинчиси туюк. Басым экинчи муңга түштү балдар. Моюн деген сөздү талдап көрөлү балдар. Моюн деген сөздө 4 тамга 5 тыбыш бар. М. Үнсүз тыбыш. Уяң, кошегенчил, мурунчул, түгөйсүз. О. Үндүү тыбыш. Жоон, эринчил, кең жана кыска. Ю. Ый. Үнсүз тыбыш. Уяң, орточул, жылчыкчыл, түгөйсүз. У. Үндүү тыбыш. Жоон, эринчил, кууш жана кыска. Н. Үнсүз тыбыш. Уяң, ушчул, мурунчул, түгөйсүз. Эскертүүчү нерсе: эгерде бир сөздө бир тамга 2 же 3 жолу кайталана турган болсо, бир эле тыбышка талдоо жүргүзөбүз. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма төмөнкү сөздөргө фонетикалык талдоо жүргүзгүлө. Маданият, поэзия, жайлоо, токой, лицей, китепкана. Эрежелерди кайталап, эреже жазган дептерибизге